13 noyabr 2025-yıl Amir Temur көчөсүндө Ошар мэр Жеңишбек Шермашев тапшырмасы негизинде мэрдин биринчи орун басары Адилет Шашиналевич, салык кызматынын башчысы Нурбек Сатыбалдиев болуп, антимонополия менен биргеликте эттин баасынын туруктуулугун көзөмөлдөө боюнча рейдтик иштер жүргүзүлдү. Так, мониторинг учурунда эттин баасынын жөнүндө кымбаттаткан соодагерге монополия кызматы тарабынан акты түзүлүп, айыппул салынды. Ош шаарынын Амир Темур көчөсүндөгү касапканаларда эттин баасын көзөмөлдөө боюнча рейдтик иштер жүрүүдө. Ветеринардык кызмат, ошондой эле санитардык көзөмөл кызматтары менен ветеринардык кызматтарынын лабораториялык заключениясы жок касапкана лабораториялык жүздөн жыйынтыгы чыкканга чейин Черемушка Кичи району эттин баасы көзөмөлдөө боюнча СЭС, ветинспекция, так, антимонополия менен биргеликте 760 сомдон бу? О, 760. Пакетке салып беребиз. Тамаша. Контрольный закуп жүргүзүлүп, бул жерде 760 сомдон сатып атканы аныкталды. Тийиштүү кызматтар менен. Местный павильон. Так, 1 килограмм экти. Карчаны коюңузчу. 750 сомдон сатып аткан акция болду. Жеринде азыр салык кызматы, ветинспекция, антимонополия менен. Абдыкадыров көчөсүндөгү эт сатуучу дүкөнгө рейд менен келип, Канчачы? 750 сом Жана 80 экен. килограмм 750 сатып аткан аныкталып, антимонополия тарабынан акт түзүлүп, бул жерде айыппулдар салынды.